Бирок негизги маселе Аллах субханала тааlanın пайгамбарыбыз көргөн. Ахиреттеги, бейиштеги эң чоң неамат Алланын жамалы. Биз менен чогуу балдарда эки махлук бар. Жин, фериште. Көтөрүп алып барып, апарып, мынаны же, көңүл айтып, же өзүңдү кыйнаба, сабыр кыл, гайраттуу бол деп, ага эмне кылат, күч дем берет. Акча топтодумун деп сурат дейт. Топтогон жокмун дейт. Ошол заман күндөн баштап дейт, ар дайым айлыгымдан канча 5 сом, 10 сом топтодум дейт. Ошонду алып барып, кийинки жылга Аллах субханала таала хаж насип кылды дейт. Ойлосоң, бирөө атасы өлүп, апасын жоготуп, ыйлап отурса, сен барып төрдө эт жеп отурсаң, бул акмакчылык да. Суроо мындай экен, ажылыкка жана умрага барган аялдардын хайызы келип калса эмне кылат дейт. Эми мечиттеги амалдарды кыла албайт. Таваф, саи, башка амалдарды кылса боло берет. Түшүнүңөрбү? Башка зыяраттарды аткарса болот. Таза болгончо күтөт, таза болгондон кийин анан барып ошол жерде эмне кылат? Тавафыны, умрасын аткарат. Түшүнүңөрбү? Себеби бул азыркы ажылык умра бардык мечиттин ичинде болот. Хайыз келген аялга мечитке киргенге болбойт. Ибадат кылганга да болбойт. Ошон үчүн күтөт. Күтүп, бияктан ихрам менен ошол ниети менен кете берет. Себеби ихрам үчүн хайыздын таза болуш шарт эмес. Амалдар аткарганда гана таза болуш шарт. Устаз, мен 3 жыл мурун түшүмдө Кабаны таваф кылганмын дейт. Кандай чечимди дейт. Алла Таалам өзүнүн үйүнө чакырат экен иншалла. Жакшы нерсе. Алланын үйүнү көргөн жакшы нерсе. Ниет кылгыла мейлиби? Негизи хажга, умрага, Алланын үйүнө барайын деп ниет кылыш керек. Ниет кылган адам ниетине жетет. Биздин устаз айтат, Муфти Шафи сахаб рахматуллахи алейхи баласы, Муфти Рафи Усмани сахаб рахматуллахи алейхи жакында каза болду. Ошол киши айтат, атам хажга кетип атканда бизге да дуа кылыңыз. Биз да хажга барайлык десек, атам бизге дуа бербей койду дейт. Анан биз кыжалат болдук дейт, атабыз өтө бизге мехрибан, боорукер, эмнеге дуа койбойт деп кыжалат болсок, кечинде сурасак айтты дейт, силер ниетиңер жок деп. Ниетиң болсо мен дуа кылам деп. Ниет болгончо айтып атабыз десе, ниети бар адам топтойт акча. Жөн эле курук сөз эмес, топтойт. Акча топтодумун деп сурат дейт. Топтогон жокмун дейт. Ошол заман күндөн баштап дейт, ар дайым айлыгымдан канча 5 сом, 10 сом топтодум дейт. Ошонду алып барып, кийинки жылга Аллах субханала таала хаж насип кылды дейт. Ошого ниет кылыш керек балдар. Ниет кылганда жөн эле ниет кылбастан, акчаң болсо акчаңды топтоп, Аллах Таала мени чакырсын деп дуа кылыш керек. Эйлеби? Анан Аллах субханала таала ниетке жараша хаж насип кылат, умра насип кылат. Имам жума намазынын эки хутбасынын ортосуна олтурат, ошол учурда колду көтөрүп дуа кылыш болобу дейт. Жок, колду көтөрүлбөйт балдар. Колду көтөрбөй эле ичиңде, тилиңде дуа кыласың. Негизи маснун зикирлерди колду көтөрбөй эле кылынат. Намазда сүрөнү таппай калып, сыртында өз алдынча Куран окуп жаткан адамдан угуп намаз кылса бузулабы дейт, бузулуп калат. Сырттан лукма алган болуп эсептелет да, намаз бузулуп калат. Бир намазга 2 же 3 түрлүү ниет кылса болобу дейт. Нафил намаздарга болот балдар. Нафил намаздарга болот. Фарздарга, важиптарга жарабайт. Түшүнүңөрбү? Мисалы мечитке бардың, мечитке барып, тахиятул вузу ниет кылдың, тахиятул масжид ниет кылдың, башка ниет кылдың, хажат намаз ниет кылдың, башка ниет кылдың, ниет кылса болот. Мал союлганда малдын арам жерлери алынбай тамакка кошулуп бышылса, ошол тамакты, этти жесе болобу дейт. Ал эмне нерсе? Ошону такташ керек да. Эгерде баягыдай харам нерселер болсо, чыныгы, анда калганда харам кылат, нажас кылат. Албетте без сыяктуу болсо, без сыяктуу, анда намазда тамак бузулбайт. Түшүнүңөрбү? Бездер менен тамак бузулбайт. Мисалы канды кошуп берди. Канды харам да. Туурабы? Дам масфух, аны менен бүт баары харамга айланып калат. Ошон үчүн халал жеш керек, халал тамак кылыш керек. Эгерде без сыяктуу нерселер болгон болсо, анда тамак эт адал эле болот. Эгер башка нерсе нажас болгон болсо, анын көлөмү чоң болсо, харам болуп калат. Жеген болбойт. Адам каза болгондо 3 күнгө чейин каза болгон адамдын үйүнөн тамак жегенге болбойт дешет. Ушул Куранда, хадисте келгенби дейт. Куранда, хадистерде келген. Куранда да Алла Таала айтат, малдардын, жетимдердин малдарын жебегиле деп. Хадистерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат. Негизи балдар көп түшүнбөгөн бейт да. Аза күтүү деген башка нерсе, тамак деген башка нерсе. Ушуну биз көбүнчө айырмасын билбейбиз да. Бир адам тууганын жоготуп, мусибатта болгон болсо, бул адам мусибаттагы адам болот.
асабаху мусиба. Эми ал адамга барып көңүл айтканы барылат. Тазияга барылат. Ал адамдын үйүнө барып жеген эч ким барбайт. Бул шариятыбыз ушундай жакшы нерсе, бирөө өлүп атса ага көңүл айт дейт. Барып жебе дебейт. Сен тамагыңды көтөрүп алып бар дейт. Көтөрүп алып барып, апарып, мынаны же, көңүл айтып, же, өзүңдү кыйнаба, сабыр кыл, гайраттуу бол деп, ага эмне кылат, күч дем берет. Тамак жегени барбайт. Түшүнүңөрбү? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадиси келет. Мушкаттада окуйсуңар. Жафар разияллаху анху каза болгондо пайгамбарыбыз айткан: "Иснау ли али Жафар тааман, фа иннаху кад атахум ма юшгилухум." Ау кама кала алейхи салату вассалам. Жафардын үй бүлөсүнө мусибат келди. Тамак алып барып, аны не кылгыла, көңүл айткыла деген пайгамбарыбыз хадиси бар. Себеби алардын башына мусибат түштү деген. Ошон үчүн мусибат түшкөн жерге тамак жеген келбейт балдар. Ойлосоң бирөө атасы өлүп, апасын жоготуп, ыйлап отурса, сен барып төрдө эт жеп отурсаң, бул акмакчылык да. Бул андай дин жок туугандар. Ошондуктан адам баласы каза болгон учурда адам баласыны эмне көңүл айтканы барат. Тамак жеген кезде сыртта жей бер, кафеде жей бер, сырттан жей бер. Алыстан келгендер болсо, кошуналары карайт, башкалары карайт. Ал адам өзү менен өзү алек болуп атат. Андан сырткары көбүнчө баягы мерастын малы болот балдар. Көбүнчө бизде мерастын малыны бөлбөстөн түп жеп коет. Жетимдердин малы болот. Бул чоң күнөө. Кээ бир учурда харам болот. Аллах субханаху ва таала айтат: "Инналлазина я'кулуна амвалал ятама зулман, иннама я'кулуна фи бутунихим нара." Жетимдердин малын жегендер акыкатта эт жебейт дейт, алар от жейт дейт. Куранда Аллах ачык айтып атат. Жетим балдары калды, бичараларды баккан эч ким жок. Анан сен келип талап жеп кетсең, бул дин эмес туугандар. Ошондуктан жетим жесирлер боло турган болсо, мирас бөлүнбөстөн туруп, майыттын малы болсо, харам болот көп сүрөттөрүндө. Ошондуктан тазияга, жаназага барыш керек. Жаназадан кийин дафн кылыш керек, көмүш керек, көңүл айтыш керек, аны барып жегенге барбаш керек. Андай динде көрсөтмө жок. Такванын аала даражасы жана адна даражасы канча дейт. Эми буну айтыш кыйын балдар. Такванын даражасы аябай көп. Түшүнүңөрбү? Бул эми баягыдай кулли мушаккик бул. Кулли мушаккик бунун түрү аябай көп. Алладан ааланы эмне кылыш бериш керек? Сурай бериш керек. Ааланы сурай бериш керек. Себеби Кур'ан-ы Керимде Аллах Таала айтат: "Худаллил муттакин." Өзү бул китеп хидаят, бирок худаллил муттакин деп өзгөчө муттакиндерге басым жасаган. Түшүнүңөрбү? Заликал китаб ла райба фи худаллил муттакин. Лейса лил муслимин. Мусулмандарга деп айткан жок. Болсо мусулмандарга да хидаят. Демек, бул не болду? Такванын даражасы аябай көп. Алладан эң чоң таквалуу болом деп ниет кылып сурай бериш керек. Балдар, таква деген нерсе көп зикир кылуу, көп Кур'ан окуу эмес. Таква деген Кудайдан коркуу. Күнөөнү таштоо, Кудайдан коркуу. Түшүнүңөрбү? Таквада көбүрөөк тарк деген маселе истимал кылынат. Таштоо, өзүңдү тыюу. Ушул таква. Өзүңдү канчалык тыйсаң, ошончолук таквасың. Азыр таква дегенде эле биз баазыбыз кийимди, сакалды, илимди, намазды, Куранды, тесбини, дават түшүнүп алдык да. Ошол адам таква деп түшүнүп калды. Жок, таква эмес ал. Таква чыныгы таква балдар Кудайдан коркушулук айтылат. Ошон үчүн негизги таквалык ошол. Аллах субханаху ва таала баарыбызга такванын эң чоң макамын, аала макамын насип кылсын. Эгер масты тешилген болсо, бирок ичи жүн болсо да, ал жүн массага жабышып турса, ага мас ташса болобу дейт. Эгерде колуң кирип көрүнбөй турган деңгээлде тыгыз болсо, балдар болот. Бирок ичинде дагы экинчи катар астары болот да, анын ичинен тигилген. Ошонусу болсо болот. Эгер анысы болбосо, болбойт. Бирок уламалар ушундай учурда дагы эхтиятан аны баягыда көлөмү чоңойгон болсо мас тарткан жарабайт деген. Темир уудар саткан күндөр болгон, акчаны кантип берсе болот дейт. Эгер кимдин темирин экенин билсеңер, апарып бериш керек эгесине. Эгесине апарып берип, же көңүл айтып, барып акыңды халал кылыш керек. Эгер билбесе, өткөндө да айтканбыз, анын жолу эмне кылынат? Алла Таалага тапшырат. Бирөөгө апарып муктажга бересиң, Алла Тааладан сурайсың: "Алла, мен таппай калдым ээсини, ушуну бирөөдөн алган эдем, ушуну өзүң ыраазы кыл, мени кыяматта менин моюнумда калбасын" дейсиң. Ошо менен кутулуу жолу бар. Анан чогуу дагы тооба истигфар да кыласың. Сажда аяты окулган жерде угуп жаткандар болсо, аларга да сажда кылуу важип дейт, ооба важип болот. Окуган адамга эмес, уккан адамдардын баардыгына сажда кылуу важип болот. Оулиялык даражага медресе жүргөндө жетсе болобу дейт.
Medreseler негизи ошого курулган балдар. Медресе негизи ошон үчүн курулган. Медресенин башталышы Ахлы Суффадан башталган. Ахлы Суффа пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хужрасынын жанында, пайгамбарыбыздын артында кичинекей жер болгон. Азыр деле баштаган кичинекей сөрү турат. Мадина Мунавварада. Ахлы Суффа ошол жерде болгон. Абу Хурайра башка бүт үй жок адамдар, башкалар ошол жерде жашаган. Кедей сахабалар ошол жерде жашаган. Ошол жерден чыккан. Медреседе негизи балдар алым болуп чыгыш керек. Авлия болуп чыгыш керек. Имам Мухаммад рахматуллахи алейхи сөзү бар. Имам Мухаммад рахматуллахи айтат, эгерде алымдар авлия болбосо анда дүйнөдө авлия жок дейт. Өз ордунда ушинтип айткан. Демек, илгерки адамдар ар бири алым деген авлияда болгон. Биздин имам Абу Ханифа рахматуллахи алейхи авлиялардын имамы, авлиясы болот. Авлиялардын имамы болот балдар. Ошон үчүн медреседе азыр кийин барып заман өзгөрүп, илим өзүнчө, амал өзүнчө, тарикат өзүнчө, авлиялык өзүнчө болуп кеткен үчүн баягы бул кесепеттер келе баштады да. Жөн окуп коет, башкага амал кылбай койду. Негизги маселе медресе асыл максаты ошол. Себеби ал пайгамбардын мираскору. Чыныгы пайгамбардын мираскору авлия болот ал. Ал бир тамга билсе деле пайгамбар мираскору болсо ал авлия боло берет. Ошондуктан балдар медреседе өзү авлиялык аракет кылыш керек. Авлия болом деп ниет кылгыла, мейлиби? Алланын досу деген сөз авлия деген. Аябай кыйын нерсе эмес. Оңой эле нерсе. Кадам коюш керек, аракет кылыш керек. Түшүнүңөрбү? Авлиялыктын даражасы көп. Эми чоң авлия болуш үчүн көп убакыт кетет, бирок медреседе кичинекей авлия болуп кетсеңер болот иншалла. Кичинекей авлия болгонго мүмкүнчүлүк бар силерде. 5 вакыт намазды мечитте окуганга, жамаат менен, такбир-ула менен, тахажжуд окуганга шарттар бүт бардыгы бар. Ушул менен иншалла эмне кылса болот, Алланын досу болсо болот. Түшүнүктүүбү? Авлия болгонго мүмкүнчүлүк сөзсүз бар. Даватта авлия болсоң болот, медреседе болсоң болот, Куран окуп болсоң болот. Булар негизги Аллага жакындатып турган амалдар да. Ушулар аркылуу авлия болбосоң, анда башка жолу жок. Алланын жамалын пайгамбарыбыз көргөнмү дейт, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көргөн балдар, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын Алла тааланын жамалын пайгамбарыбыз көрсөткөн. Кээ бирлер бир аз ыктылаф кылышкан, жүрөгү менен көргөн, кээ бирлер көз менен көргөн деген уламалар ыктылаф кылышкан. Бирок негизги маселе Алла субханаху ва тааланы пайгамбарыбыз көргөн. Андан сырткары мусулмандар ахиретте көрөт. Түшүнүңөрбү? Кыямат күнү келгенде Алла субханаху ва таала мусулмандарга өз жамалын насип кылат. Алла баарыбызга насип кылсын. Ахиреттеги, бейиштеги эң чоң неамат Алланын жамалы. Эң чоң неамат Алланын жамалы. Алла субханаху ва таала ар кимдин даражасына жараша өзүнүн жамалын насип кылат. Алла баарыбызга насип кылсын. Куптан намазы жамаатын окугандан кийин имамдын даражасы жок экени билинсе, фарызды кайтарып андан соң сүннөт жана важиптерди кайтарабызбы дейт. Ооба, кайтарып окулунат. Себеби сүннөт, важиптар намаздан кийин, фарздан кийин окулат турган намаздар, ошон үчүн буларды дагы кайтарып окуганга туура келет. Жин сүрөсүнүн күрүш дейсиңби? Курук. Курук кылып жерге чыйып 40 жолу окуса жиндердин көрүнүшү чынбы дейт. Аллах алам. Мен мындай нерселерди билбейм балдар. Жиндерди көрүнөр, көрүнбөйбү. Негизи эле жинди көрүштүн кажети жок. Түшүнүңөрбү? Аллах субханаху ва таала көрсөтпөдүбү? Анын хикматы бар. Биз менен чогуу балдарда эки махлук бар. Жин, фериште. Куранда да келген, динибизде бар, ишенебиз. Бирок аларды көрсөтпөй койгон Алла таала бизге. Ошон үчүн көрүнүштүн кажети жок. Көрүнөм деп ага кызыкканда кайрети жок. Алла көрсөтпөдүбү? Алла тааланын хикматы. Түшүнүңөрбү? Бирөөлөрү көрүнсө көрүнүшү мүмкүн. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көргөн, кармап, байлап коем деген хадистерде келет. Бирок ал шарт эмес балдар. Биз жинге эмес, мусулмандарга амал кылайлык, мусулмандарга иштейлик. Түшүнүңөрбү? Динди көргөнгө, жин окуганга, дем салганга кызыкпагыла азыркы учурда, медресе учурда. Түшүнүңөрбү? Азыркы учурда сабагыңар менен алек болгула. Бул суроо мындай экен, эмне үчүн истихсан маселеси чоң китептерде келген арасында бир гана Шарби каяда келген, башка китептерде келген эмес дейт. Истихсан маселеси балдар келген көп эле жерде келген. Бирок истихсан деп айткан эмес да. Түшүнүңөрбү? Истихсан маселеси бул дагы кыяс, жали, хафи, истихсан болуп бөлүнөт. Бул уламалар китептерде келген. Шарби каянын негизги максаты ал усул менен фикти татбик кылган. Усулдун негизинде жүзиятты татбик кылган. Ошон үчүн китептин усулу ошол болгон үчүн ал истихсан башкалар айткан. Башкалар жөн эле маселелер айтып кете берген.
Түшүнүңөрбү? Калган маселелерди мына усул ифтар башкаларды окуйсуңар, истихсамдын маселеси, алардын өкүмү уламалар баяндайт. Китептерде көп эле жерде келген, бирок аны айтпаган үчүн силер байкабай калсаңар керек.